Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Экономика өсүп эле жатып тургу. Азыркы бийликтин душмандары, каршылары, жактырбагандар, трайбалисттер менен мурунку бийликтердин тарапкерлери, ууру кескилердин да тарапкерлери. Анан тиги чет жактын жогондусун ичкендер баары биригип чогуу кокуйлаганын коюшпадыго. Катуу күн Кыргызстан өлмөй болду, житмей болду, жок болмой болду дешип. Көрсө андай эмес экен. Буларың ушактан, калптан чарчабаган немелер экен. Кечээ президент Жапаров басма сөз жыйынында алардын суу кечпеген калптарына каршы куп гана сандарды мисал келтирди го. Башкасын айтпайлы, элди багып жаткан ишкерлерге жардам кылып насыя катарында 3 миллиард 600 миллион сом бөлүнүп берилиптир. 700гө жакын ишкер 1 миллиард сом жеңилдетилген насыя алышыптыр. Ишкерди колдосоң ушунчалык колдойсуң да. РСК жана Айыл банктан ишкерлерге 16 миллиардтан 700 миллион сом насыя берилиптир. Дыйкан менен фермерлерге 5 миллион 600 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди дейт. Бул оңой акчабы. Ишкерлерге, дыйкандарга күчтүү колдоо болуптур. Эми ошолорда элди баккандар туура саясат жүргөн. Ал ишкерлериң да элге 353 ишкана ачып, 42.776 жумушчу орундарын түзүшкөн экен. Баракелде. Президент Жапаров өзбек-кыргыз, Венгрия-Кыргызстан өнүктүрүү фонддору түзүлгөнүн айтты. Демек алардын да убайын ишкерлер көрүшөт, элди багышат. Казынаны толтуруу жагы жакшы экен. 2019 жылдын 9 айында 97 миллиард 800 миллион сом казынага түшүптүр. 2020 жылы 90 миллиард 200 миллион сом болуп, артка кеткен экенбиз. Эми 2021 жылы 129 миллиард сом киреше кириптир. Салыштырып болбойт, өсүү бар. Кечээ пандемия деп чек ара жабылып отуруп калгандан кийин эле чет жактар менен соода сатык жакшы жүрө элегинде ушунча алдыга жылыппыз. Болбосо андан ары кетмек экенбиз. Жаманбы? Тиги бийликти бир беткей каралагандар, жаманатты кылгандар, сындагандар. Ушуларды деле айтып коюшсачы. 10 жолу жамандаганча бир жолу чындыкты айтып коюшпайбы? Ичи тардыктын да чеги болот. Анан президенттин чындыгына чычалап, так секире аны аферист дегендерге каргыш. Ошентип оозуна алып жетпеген кара өзгөйлөрдүн ким экенин эл биле баштады. Алар эми кайсы бети менен элди карашат. Президент Жапаров кабагым кашым дебейт. Кыргызстанды акырындап өнүктүрө берет. Анын эмгегин эл көрүп турат. Алга. Булак кыргыз аргументи. Бали. Кыргыз Республикасынын футболчулары БАЭ командасын утуп алды. Голдордун видеосу. Жеңиш алып келген голду Арлен Шаршенбеков камсыз кылды. Ал согончок менен тээп, атаандаштын дарбазасына топ киргизди. Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курама командасы Азия Кубогу 2022 турнирине тандоонун алкагында Бириккен Араб Эмирлигинин командасын утуп алды. Континенталдык биринчиликке жол ачуучу мелдеште улуттук командага алгач Е тайпасынын оюну өтүп жаткан талай ээси БАЭ командасы туш болгон. Матч Фуджайра стадионунда өттү. Биринчи тайм 1-0 эсеби менен атаандаштардын пайдасына аяктады. Бирок экинчи бөлүктүн 73-мүнөтүндө Амир Жапаров айыпталаадан гол тээп киргизген. Андан кийин Арлен Шаршенбековдун согончогу менен тээп киргизген тобу командага жеңиш алып келди. Эскерте кетсек, Кыргызстан чучугулактын натыйжасында Е тайпасына түшкөн. Эми Кыргыз Республикасынын футболчулары Индия жана Оман командалары менен кез келет. Жаштар континенталдык биринчилигинин финалдык бөлүгүнө 11 команда өз тайпаларынын жеңүүчүлөрү жана экинчи орун алган мыкты 4 команда чыгат. Азия Кубогу Өзбекстанда өтөт. Булак Спутник чекитке эже. БШК Талант Мамытовду талапкер катары каттоодон баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовду 28 ноябрда өтө турган шайлоого талапкер катары каттоодон баш тартты. Бул тууралуу чечим БШКнын 24 октябрдагы жыйынында кабыл алынды. Жумушчу топ Талант Мамытов парламенттин төрагалык кызматын тапшырбаганын эске алып, аны каттабай коюуну сунуш кылды. Мыйзам боюнча жогорку кызматты ээлеп турган жаран депутаттыкка талапкерлигин коюу үчүн кызматын тапшырышы керектиги белгиленди. БШКнын 10 мүчөсү сунушту колдоду. Эскерте кетсек, Талант Мамытов 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого Ынтымак партиясынын тизмесинде бараары белгилүү болгон. Булак Марал ФМ чекитке эже.
Мырзахматов, Мамытов боюнча чечимге саясий боек берүүнүн кажети жок. БШКнын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытовду талапкер катары каттабай коюшуна саясий боек берүүнүн кереги жок. Мындай оюн Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Маралдын эфиринде билдирди. Бул чечимге эч кандай таң калуунун кереги жок. БШК мыйзамга таянды. Мыйзам чегиндеги чечим болду деп ойлойм. Буга саясий боек берүүнүн кажети жок, деди ал. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин учурдагы төрагасы Талант Мамытов 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого Ынтымак партиясынын тизмесинде барары белгилүү болгон. 24 октябрда БШКнын жумушчу тобу анын төрагалык кызматын тапшырбаганын эске алып, талапкер катары каттоодон баш тарткан. Булак Марал ФМ. Орусияда мигранттардын катышуусунда кезектеги мушташ кыргызстандыктарда кармалды. Санкт-Петербургда мигранттардын катышуусу менен дагы бир массалык мушташ болду. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Алардын айтымында мушташ бир күн мурун Фрунзе районунда болгон. Чет элдик жумушчулар дөңгөлөк тейлөө жана тез даярдалуучу азыктар жайгашкан түштүк магистралда мушташты. Укук коргоо органдары Кыргызстандын 19-30 жаштардагы 3 жаранын кармашты. Текшерүү көрсөткөндөй, жумушчулардын эң кичүүсү мурда иммиграциялык мыйзам бузган үчүн айып пулга кесилген. Кармалган адам азыр Санкт-Петербургда кайсы даректе катталганын айта алган жок. 2021 жылдын августунан октябрына чейин Орусияда эмгек мигранттарынын кеминде 11 массалык мушташы болгон. Булак Назар Ньюс. Бишкекте тамактан ууланып ооруканага кайрылгандар 85ке жетти. Тамактан ууланып темир жол ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылган жарандардын саны 25 октябрь саат 7:30 карата 85ке жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 24 октябрда тамакка ууланган 12 адам кайрылганы. Алардын 3-өө жаш балдар экени, 3 аял ооруканада дарыланып жатканы белгилүү болгон. Саламаттыкты сактоо министрлиги 25 октябрда ооруканага кайрылган 85 адамдын ичинен 1 аял ооруканада дарыланып жатканын, калгандары медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин дарыланууну үйлөрүнөн улантуу үчүн жөнөтүлгөнүн билдирди. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борборунун бөлүм башчысы Махабат Мурзашевдин белгилешинче, ооруканага кайрылгандар Империя пицца кафесинен суши ролл алып жешкен. Толук маалымат эпидемиологиялык изилдөөдөн кийин белгилүү болоору министрлик тараткан маалыматта айтылат. Коомдук тамактануу жайларында уулануу учурлары буга чейин да катталган. Быйыл март айында Аксыда 6 адам арактан ууланып каза тапкан. Октябрдын ортосунда Сузакта 130дай адам тойдо ууланып ооруканага кайрылган. Көзөмөл органдары мындай жайлар бизнес субъектиси болгондуктан текшерүү укугу чектелүү экенин айтып келишет. Булак Азаттык. ЖКК Тажик-Ооган чек арасына жакын жерде 3-машыгуусун аяктады. Орусия башында турган Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү Тажик-Ооган чек арасына чукул жерде контур террордук машыгуусун өткөрдү. Машыгуунун алканда Тажикстандын абадан коргонуу күчтөрүнүн Айоро Л-39 үлгүсүндөгү 2 учагы Ооганстан менен 20 чакырым аралыктагы Хар Майдон полигону үстүндө абадан чалгындоо жүргүздү. Машыгууга тажикстандык чегарачылар ЖККга мүчө өлкөлөрдүн атайын бөлүктөрү катышты. Бул машыгуулар ЖККга мүчө мамлекеттерди кандай гана террордук коркунучтардан болбосун сактоого багытталган деп билдирди Орусиянын борбордук аскердик округунун кол башчысы генерал-полковник Александр Лапин. Бул Ооган-Тажик чек арасына жакын жерде өтүп жаткан ЖККнын 3-машыгуусу болуп эсептелет. 4-машыгуу ноябрга белгиленди. Бул тууралуу ЖККнын расмий өкүлү Владимир Зейнетдинов билдирди. Ага 4000дей аскер жана 500 атайын техника тартылат. Иш-чара чек арага жакын жердеги Тажикстандын Хар Майдон жана Мамирок полигондорунда өтөт. 17 августта Орусия менен Тажикстан Ооган чегине чукул аймакта бир нече айлык аскердик машыгууларды баштаган. Бир апта мурун орус, тажик жана өзбек жоокерлеринин биргелешкен окуусу аяктаган. Сентябрдын башында ЭККга кирген мүчөлөрдүн миңдеген жоокери Кыргызстандагы машыгууларга катышкан. Ооганстан менен чектешкен Борбор Азия өлкөлөрү чек арадагы коркунучтар менен качкындардын агымынан чочулоодо. ЖККга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Президент кылыбыз кыйшайбайт деген Байсаловдун сөзү боюнча үн катты. Президент Садыр Жапаров талкууга алынган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов президенттин саясатын колдогон гана депутаттар менен иштешебиз, калгандарыңар жер тепкилесеңер дагы кылыбыз кыйшайбайт дегени боюнча жооп кайтарып,
Ооба, мен да көрдүм аны, бир аз эмоцияга алдырып койду. Ал оюн туура эмес жеткирип алды. Буга чейинки системада дайыма парламент өктөмдүк кылып, аткаруу бийлиги аларга кызмат кылып келген болчу. Эми биз силерге эмес, элге кызмат кылабыз деген эле ойду айтайын деген болчу Байсалов. Ал эми биз 40-50 депутат менен иштешебиз дегени туура эмес. Алар элдин өкүлү, биз баары менен иштешүүгө даярбыз. Биз оппозиция менен да, башкалар менен да иштешип жатабыз. Мен мисалы баары менен иштешип жатам, деди Жапаров. Белгилей кетсек, учурда Бишкекте Ал Арча мамлекеттик резиденциясында президент Садыр Жапаровдун жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн ири маалымат жыйыны өтүп жатат. Булак Каваритова.